Коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент катары таануу боюнча мыйзам долбоору бүгүн кайрадан көңүл борборунда болду. Бул документ талаш тартыштын чордонуна айлангандыктан буга чейин бир нече ирет экинчи окуунун режимине кайтарылып, бир катар оңдоолорго дуушар болгон эле. Акыркы вариантында коммерциялык эмес уюмдардын мазмуну жана түзүмүнө өзгөчө көңүл бурулмай болду. Ошондой эле анын ачык ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө катуу талап коюлат. Жыйын баштала элек жатып эле айрым депутаттар кесиптештерин документти колдобоого чакырды. Наличие в государстве, в обществе сильного гражданского института. Мамлекетте күчтүү жарандык сектордун болгону бийлик органдарынын коомчулук алдындагы отчеттуулугунун кепилдиги. 25 жылда өкмөттүк эмес уюмдар мамлекетке жана коомго зыян келтирген бир да факт болгон жок. Мамлекеттин эркиндигине жана өлкөнүн коопсуздугуна зыян келтиргенин көрбөдүк. Тескерисинче, 25 жылдан бери алар мамлекеттик органдардын ишенимдүү өнөктөшү болуп келет. Алардан күмөн санап, шекшенүүнүн кереги жок. Бүгүнкү жетишкендиктерибизди өз колубуз менен муунтуунун кереги жок. Бир катар оңдоп түзөтүүлөрдөн кийин бул мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгы деле жок калды дешет айрым эл өкүлдөрү. Анын үстүнө өкмөттүк эмес уюмдар өз ишмердүүлүгү тууралуу маалыматтарды сайтка жарыялап турушу керек деген талаптын аткарылышын ким көзөмөлдөйт деген суроо туулду. Мне не совсем понятен механизм реализации вот этого. Бул долбоорду ишке ашыруу жагы мага түшүнүксүз болуп жатат. Алар маалыматты кайсы сайтка жарыялашы керек? Эгер жарыяланбаса кандай жазалар колдонулат? Аны ким көзөмөлдөйт? Бул мыйзам долбоору абалды начарлатууга багытталган. Бир катар уюмдар мамлекеттик түзүмдөр менен кызматташып келет. Бул документ репрессивдүү мүнөзгө ээ. Анын үстүнө оңдоп түзөөлөрдөн кийин аны кабыл алуунун зарылдыгын көргөн жокмун. Жөн гана атайын органдар үчүн баш оору болуп калат. Мыйзам долбоору пайдасыз болгону менен анча деле зыяны жок дегендер да болду. Буга чейин өтө талаш жараткан жагдайлар жоюлган. Анын үстүнө коммерциялык эмес уюмдарга бир гана жарандык сектор эмес, саясий партиялар менен диний уюмдар да кирет. Аларга коюлган талаптар бирдей болушу зарыл дейт Исхак Масалиев. Почему, когда политическим партиям Эмнеге саясий партияларга кандайдыр бир чектөөлөр киргизилсе 200 партия унчукпай чыдайбыз. Мен саясий партияларды коммерциялык эмес уюмдарга салыштыраар элем. Алардын абалы бирдей эле. Партиялардан ачыктыкты жана отчетту талап кылсак, өкмөттүк эмес уюмдарга эмнеге андай талап кое албайбыз? Партиялар, уюмдар жана муфтияттын статусу бирдей эле. 3 окууга чейин келген документти кабыл алып эле коелу. Абалды оорлотуп жиберет дегенге кошулбайм. Талаш пикирлерден соң мыйзам долбоору сунуштарды эске алуу менен кабыл алынды. Эми документ жалпы жыйында каралат. Мээрим Ташыбекова, Бакыт Кошалиев, НТС.